Мага келип периштелер айтып жатты сөздөрүн. Азизилдин жолун буучу адам жашап өткөнүн. Алатоо аймагында Мухаммедтин жолдору адамзат тагдырына салган изи болмогу. Сыягалы ошол кезде ойлоп адам тагдырын аргамакка минсе керек салып Кудай жардыгын. Сен даны изилдеп көр, сезе билип талабын, Мухаммедтин жазган кабар жер бетинде калаарын. Мухаммед пайгамбар баяны дастан 1998 жылы Озеки келип түшкөн. Мухаммед пайгамбар баянын ала элек кезде мен пайгамбар жөнүндө информациям такыр жок эле. Башка китептерден окуган эмесмин, баары аян түрүндө келип түшкөн. Анда баштадык. Жылдардын бир жылында, айлардын бир айында аргымак атка минген адам аты айтылса, сырдакана ырды айтып арнайым элге баянды. Баш каарманым асыл нурду Мухаммедтин аяны. Жеңичинен бирөө айтар. Адалдыктын чынжыры, жер бетинде из калтырган адилдиктин чындыгы. Сүйүнчүлөйм бүт баарына, сүйүнчүлөйм дагы да, Мухаммедтин аяттары күлдүү бактын шагында. Жакын келип сунсам колум, кабыл алгын мүдөмдү, кагаз алып жаза билгин ар бир айткан сүрөөмдү. Кең дасторкон жайдым дагы койдум ага жүрөктү, максатым бул айтып жатам жер бетинен ким өттү. 25 жыл Куран оку, пайдандан табаарсың, кайра окуй берсең аалам сырын алаарсың. 25 жыл Куран оку, пайдандан табаарсың, сиңиргенде Куран сырын төмөн күнү жазаарсың. Кудай жолун кабыл алып, ар бир сөзүн жаттадым, азыткынын жолун бууган адал ишти баштадым. Сурак салып адамдарга Кудай күчүн айтканым, кудуреттин бийиктигин жер бетинде жазганым. Куулук, шумдук жок болсун деп эл ичинде айтылган. Сүрөө сыры неде болгон, Куран кантип жазылган. Мухаммедтин баяндары ааламдын сырлары, азыткынын жолун бууган адалдыктын ырлары. Адамзаттын тагдырынан нени алып келет, не берет деген сүрөө жер бетинде асылдыкты сеттирет. Мухаммедтин бооретине аалам нуру жабышкан. Кенедейден бул баланы ак сүйүүгө малышкан. Аппак нурлар чачырады, аалам сыры каптады. Азыткынын жолун бууган жакшылыктын артканы. Жап-жаш бала Мухаммедтин сезип турган дээринен 8-катмар менен жер бетине берилген. Урук тууган тааныштыктын эл ичинде көптүгү, адаштырган азыткынын албеттүү өткүрү. Жок кылам деп бул баланы жерден боорун алганда, тагдырына таш урам деп өөдүлөнүп барганда, капысынан бийиктиктен аалам сырын алдырып, азизилди жок кыларын жер бетине чалдырып. Берип белги, кең ааламдан сүйүү алып келишти. Адалдыкты көрсөтө алчу азаматты көрүштү. Мухаммедти баяндайын, жазып анын саптарын. Санжыралуу Мухаммедтин жерде кантип басканын. Куттуу журттун салмактуусун сай медиреп жазганым, азизилдин жолун бууган баатыр сырын айтканым. Айлар айга алмашканда, Мухаммедке толуп күч, сыр чечишсең бирге болуп, айтат сөздү таамай түз. Суун артып келин кыздар шынаарлашып жылмаят, аппак назик гүл кайырдын ар биринде салтанат.
Кумдуу чөлдө нечен сырлар, нечен ырлар айтылган. Сулуу кыздар татынакай эл сыйына чачылган. Каухар жүздүү, далай сулуу арактардан чыккан деп, чырайлуунун суктантканы те илгертен кутман кеп. Көзү түшүп көп адамдын сылык назик жигитке намыстанып кээси айтат: сен эч кимге ийикпе. Кулагына Кудай айтты: кумдуу чөлгө барганда, назик акак периштелер сырды сага салганда, ал кара куш учуп келип алда салат жардыкты. Сактангының, сактана көр алып сырдуу сандыкты. Нурлар толуп булуттарга астын үстүн аңтарат. Уюткулуу журт ичинде кандай болмок шартарап. Те бийиктен арап эли Азазилди көргөндө, азуусунан чапчы кармап, башын жерге көмгөндө, жер бетинде жан жаралган ал Мухаммед сапары. Азазилдин жолун буучу жерде болуп катары. Арадан көп жылдар өтүп, Мухаммедке сыр бүттү. Салтанаттуу ушул жигит жердин болуп үмүтү. Колго таяк алды дагы алыс сапар аттанды. Кербен тартып, эл аралап дүйнө сырын ачканы. Кумдуу чөлдөр, ысык тала ыркыраган жер келет. Шамал ойноп жер бетинде суусуз кумдуу чөл демек. Төөлөр барат, ашу ашып, аргымакка жанашып. Ал сырады кээ бирдене суусундукту талашып. Карт карыя айтты анда: баса бергин алдыга. Мен артыңдан жете келем, сана аркаба кайгырба. Акырындап Абу Талип аңдып карап талааны, толкуп ташып чырмалышкан ойлор менен калганы. Абул Аль-Муталиптин угуп билдим тилегин. Мухаммедтин урмат кылган жер бетинде жөлөгүн. Чык татырбас, кумдуу чөлдөн кайкалаша бараткан. Кербен жолу ушул күндө бул дастанды жараткан. Артта калып, карт карыя кандай сырды ойлоду. Кылчай бастан кетчи жолдон ал эмнени болжоду. Бурулду да сереп салып бир муңканып алганы. Ак булутсуз көк мейкиндик жанды неге чырмады. Чырымтал жан чыгып кетсе, андан нени көрөбүз. Азаптанткан ысык чөлдөн табылбайт жан жөлөгүз. Тээп чыгып буюккан күч жүзүнөн жаш куюлду. Аппак сакал бул карыя мөлтүр жашка жуулду. Түн ичинде ойлор келип, сана аны азгырып, сапар алып чыккан кезде эки көзүн жаш кылып. Тилегим ак адамзатка, о жараткан берегөр, Мухаммедке бакыт салып алсатпай жүрөгөр. Кумдуу чөлдө барам азып, тилим батпай акактап, азыткылуу кербен жолдо Мухаммедтен ыраактап. О жараткан улуу Кудай, Мухаммедтин сапарын бийик кылып жер каратпай, жок кыла көр капасын. Оордук болбой адамдарда жер бетинде ык болсун. Ырыскылуу болуп журту жакшылыктар топтолсун. Бул учурда тээ бийиктен келет бир үн күңгүрөп. О карыя уккун деди, аалам турат дүңгүрөп. Кең асманды булут каптап жерге нурун жиберди. Жабыкпагын карыя деп айтып турат силерди. Мухаммедке баргын тездеп, раактаба жакын бол. Ыза кылбай турсун баары бактысына азыр бол. Алсыратпай дене башын жанында сак болгонуң, 8 жолу кайталаймын.
жамандыкты коюшсун. Тилек деген ыйык болот. Адам дайым суранат. Чагылгандай чартылдаган аалам неге тонарат? Дили таза бул адамдын андан аркы сапары уландыда Мухаммедке бирге болду катары. Кербен ары жөнөп барат. Мелмилдеген кумдуу чөл. Аптабы күч арап жери Мухаммедке болуп бел. Кудай үнүн уккан адам жер бетине ким болот? Учуп келсе периштелер, сезе албасаң түн болот. Кубангандан карыянын көзүндө жаш онтала, онтоп иди бир убакта көңүлүндө не сана? Ичтен ойлоп тилек кылды. О жараткан, жардам кыл. Алыс жолго чыктык дагы Мухаммедке бергин нур. Алды жакта Мухан барат карааны бар салмактуу, каршылашкан ойду чечкен адилеттүү, ардактуу. Байыртадан арап жерин аркандай жан ээлеген, алдарылдыкты туя билген адамдар да жердеген. Азезилдин жин шайтаны көп батынып келбеген. Күргүштөгөн ойлор келип, абийирдүүлүк артталды. Мелмилдеген аппак тилек мындай нурдан капталды. Жер бетинде адам туулат, далбас ташат, жаңылат. Жардык салган Кудай тилин алып кээде таарынат. Тагдырыңа капа болбой кайрат кылгын арубак. Каталыкты кетирбегин, Кудай сенден суранат. Сунуп колун аалам берсе адалдыкты жаратып, арсал болбой ээрчени Кудай нурун таратып. Тилеги ак Мухаммеддин артындагы периште аппак нурун чачыратат, аркы жактан келиште. Күн тийгенде жылуулуктан дени бою жымырап, камырабас Мухаммеддин жанында алар баары ынак. Кат кырышкан периштелер курчап алып айланып, алсыраган дени нурга толду улам шаңданып. Мухаммеддин сөзү адилет, эл ичинде кадырлуу, нурга оронгон денесинен жүрөк октой атылуу. Мединадан өткөн кезде периштелер ээрчиди, жаркыраган нурга толгон аалам сырын берчүбү. Тулку бою нурга толуп эзилгенге карабай, көңүл кушу өрөпкүдү акыл байлап алгандай. Нурга малып, аалам сыры кабылганда, адалдыктын изи калып сыр конот. Бактысына Кудай сыры малынганда, айтылчу сөз бийиктиктен жолдонот. Тилеги ак, пери таза, жакшылыкка умтулган, жамандыктар кез келгенде көңүл кыйнап куушурган. Алсын акыл ааламдан кубаттанып дамамат, ал анткени жер бетинде калпыз ойлор жаралат. Муну ушинтип, узун кербен келип түштү Сирияга. Белек берип буюмтайым соода саттык кылганга. Кымбат, назик бул адамдын алды жагы не болор? Тагдырында окуялар андан ары топтолор. Ээрчип дилин периштелер узак жолго чыгышты. Артка кайра кайткан кезде мындай сөздү угузду. Улуу Кудай айтты деди. Мухаммедке алып баргын. Дилин тазарт, нурдан салгын жүрөгүнө ан сайын. Чыпчыргасын коротпостон аалам сырын салышты. Азезилдин жолун буучу сүрөө менен барышты. Сыймык танып чар тарабы. Бактылуулук жаралды. Өйдөлөйдү Мухаммеддин баатыр дилдүү карааны. Кут карабы адам дилин, азыткыдан сактайбы, кыйналганда коркуп жүрөк артка кайрап
кайтпайбы? Андай эмес, чыдайт чырга, ардак менен күтүнөт. Аппак тилек толгон кезде Кудайдан ал өтүнөт. О жараткан, бергин мага эки баштуу ажыдар. Азиздин жолун буусак, көрү анын казылар. Мухаммедтин үнүн угуп Кудай аны карады, балдай ширин таттуу сүйүү көөдөнүнө салганы. Жабалактап түшкөн нурлар табышмагын арттырар, жандырмагын бере билген Кудай муну айттырар. Жер бетинде адам болгон, Азизилди жок кылган, азыткынын жолун туруп адамдарды ток кылган. Эл топтошуп турган кезде адал сөздү айта алган, ырсар кылбай адамдарды ишти мыкты алып барган. Калп ичинде нелер болбойт, кандай сөздөр айтылат, капа кылып жаратканды журттун баары тартылбайт. Билем бүгүн анын сырын айткан анда периште Азизилдин жолун буучу адам жерде, кейиште. Кербен тартып чет жерлерге чыккан кезде алыска, кең ааламдан сырлар келчү түшүп алып жарышка. Жылдар жылга алмашканда мухан ою топтолор, оордук кылса ушул дүнү айтып баарын жок болор. Мекке шаары. Кербен кайтты өзү туулган жерине. Ошол сааттан бүтүн аалам алды аны теңине. Ушул жерден бир аз айтып койсом, бул аянды алып аткан кезде мен Мекке шаары менен Мединанын айырмасын билчү эмесмин. Мухаммед пайгамбардын басып өткөн жолун, тарыхын такыр билчү эмесмин. Жазылып бүткөн соң ушу медреседен бир карыя, медресенин талабасы, карыя киши мага Мухаммед пайгамбардын өмүр баяны тууралуу китеп белек кылды, алып келип берди. Жазылып бүткөн соң китеп болуп чыгып кеткенден кийин мен ошол менен салыштырып көрдүм. Бардыгы туура айтылган. Абдул Муталибдин аты да айтылган. Албетте мен ал атты дагы, анын аты ушундай экенин дагы билген эмес элем. Ошондуктан Алла Таалага чексиз ыраазычылыктарымды билгизем. Бул аян, дастан аян келип түшкөндө жазылып аткандай, жазып бүткөн соң китеп болуп чыккандан кийин дагы мен ушундай чоң кубанычта, жерге батпай жерде учуп жүргөндөй болуп жашадым. Көп учурлар, көпкө созулду. Бул дастан Мухаммед пайгамбар баяны китеп болуп чыккандыгы жөнүндө ошол кезде КТРКнын башкы директору Аманбек Каракулов ошо таласка барып бир телевиденияга бир программа жасатып келиш үчүн телевидениени жиберди эле. Ошол манасын кароол чокусунун үстүндө отуруп мен ошол кубанычтарымды жалпы журтка айтып телевидение аркылуу бөлүшкөм. Албетте мүмкүн бирөөлөрдүн эсинде бар, бирөөлөр байкабагандыр, бирок менин ички кубанычым өтө чоң экендигин ошол кароол чокуда айткан элем. Анткени китеп, Мухаммед пайгамбар китеби чыккан эле да ал кезде. Ошол жазып эле редакция